Эсенкул Ибраев өмүрү жана чыгармачылыгы улут болсом тилим менен улут мунары. Эсенкул Ибраев кыргыз элинин белгилүү акыны, сатирики жана мамлекеттик ишмери. Анын чыгармачылыгы аркылуу кыргыз тили, маданияты жана улуттук баалуулуктар жанданып жашоо алып барат. Акын ырында улуттун эң чоң байлыгы анын эмне тили экенин баса белгилейт. Улут болсом тилим менен улутмун. Эй жарандар, эскертерим силерге. Чындап кызмат кылам десе ким элге? Сүйсүн тилим сүйгөн жарын сүйгөндөй, күйсүн тилге перзентине күйгөндөй. Жалгыз ырдай берет кекелик, кекеликтер койсун мени кечирип. Эне тилим билбей туруп, эне тилге күйбөй туруп, эли журтун сүйөм деш чекилик. Ысыгың алар күйүп, соогуңа тоңолбайт. Эне тилин түшүнбөгөн, кур кырып үпүлдөгөн, эч убакта ата журттун аны кулугу бала албайт. Бул чындыкты тилин танган, тилазарлар динин танган, диназарлар угушсын, мейли алардын куйкалары, курмушу да курушсун. Ар улуттун улууттугун аныктар, тил деген бул метрикасы улуттун. Эсенкул Ибраев улут болсом тилим менен улутмун аттуу ыры эне тилдин улуулугун жана маанисин даңазалайт. Акын бул чыгармасында улуттун эң башкы байлыгы анын эне тили экенин баса белгилейт. Тил бул ата бабадан калган ыйык мурас. Ар бир эл өз тили аркылуу тарыхын, маданиятын, када салтын сактап келет. Эгер тил жоголсо, улут да өзүн жоголтот. Ошондуктан акын ар бир адамды эне тилин сүйүүгө, аны таза сүйлөп, урматтоого чакырат.